Быйыл Аксыдагы кандуу окуяга 22 жыл толду. 2002 жылы 17 мартта Аксели Акаевдин бийлигине каршы нааразычылык акциясына чыгышып, ачкачылык жарыялашкан. Элдик толкундоону токтотуу максатында көрүлгөн ырайымсыз аракеттерден 6 адам каза болуп, бир нечеси ур токмокко алынган. Бул Каргашада Кадыркул Сапаралиев 37 жашында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын артында жубайы жана 4 кызы калган эле. Мен жолдошум Кадыркулду атып эле койбостон чала жан болуп жатканда тез жардам убагында берилсе өлбөй калмакта. Ошол тез жардам мамлекеттик ошо ички иштер органдары тарабынан болгон эмес, кайра өлүш керек, бул өлсүн деп башын асфальтка уруп, апилкага жүктөп, анан дагы больницага барганда аны көзүн чугуп оюп салган да. Анан ушундай кордуктары көрсөткөн. Эми ал күндөрдү эстесең мындай тура албайсың да. Кыргызда эл редкий. Ар ким булуту өзүнүн эли жөнүндө бийик ойлошко акысы бар. Бул преступление эмес. Күзөнгө коштун Кытайга берилишине укук коргоочу Шералы Назаркулов дагы каршы чыккан. Ошол кезде Бишкектеги Асаба гезитинде баяндамачы, аналитик болуп иштеп турган Назаркулов Акаевдин жер сатуусуна нааразычылык билдирип, 22 күндүк саясий ачкачылык акциясынан улам каза болгон. 3 гана булутты билем. Библейский нацияда еврейди билем. Анан кийин Алла Таала ушу еврейлердин утур пайгамбар жиберер, жадап бүткөндөн анан арап берген улут арапты билем. Анан эми экөөнө титише бербесиндер, үчүнчү калыс болсун деп өтө терең маданият бар кыргыз улутун билем. Бирок ушул улут бүгүн Гүлүберде уктап атат да. Бунун өлүмү ушу кыргыз элинин бүтүндүгү үчүн өлгөн да. Аксы окуясы Кыргызстандын соңку тарыхындагы кара тамга менен жазылган саясий окуялардын бири болуп калды. Өлкө бүтүндүгү, элдин эркиндиги үчүн өз жанын аябаган аксылыктардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кече 17 март күнү Аксы окуясында каза болгондор эскерилип, маркумдардын эстелигине гүл коюлуп, Куран окулду. Мен учурдан пайдаланып, ушу биздин Аксы окуясында каза болгон, биздин шейит кеткен батырларыбыздын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Эми бул биздин келечек муунга сабак болуш керек. Бул тарых болуп жазылып калат. Бул окуя элдин эсинен эч качан чыкпайт. Эч качан бул унутууга да болбойт. Анан жылда келип мына ушу 4 бала берди окко учкан. Экөө Кербен шаарында учту. 6 бала анан Бишкекте жана ачкачылык жарыялап өлгөн бала менен 7 болду. Эми жыл сайын келип, ошоке гүл коюп, ошол өткөн бир боорлорубузга Куран окуп, аларды эскерип коюу биздин адамдык парчыбыз да. Анан эми мына Кудай ошо элдин тилегин эми ишке ашырып келаткандай болуп атат. Азыр эми турмушубуз кичине оңолду. Кетип калгандарды, ошо кайтыш болгондордун жаткан жери жайлуу болсун. Ошо кишилер колдоп, ошо кишилер эгер өмүрүн кыйбаса, мүмкүн кээ бир өкмөт адамдары кабыл албай беле, ушундай состоянияга жетип калдык беле. Ошондуктан мен аларга көңүл айтам, жаткан жери жайлуу болсун. Эми мындай революция, мындай жоготуу, мындай ситуация болбосун, эл журттан мен суранып кетет элем. Аксы окуясынын каармандары тарыхый бурулуш катары чоң сабак калтырышты. Бул трагедиядан азыркы жана келечектеги муундарыбыз сабак алып, бакубат жашоого умтулушу керектиги президент Садыр Жапаровдун кайрылуусунда айтылат. Биз Аксы окуясын жадыбыздан чыгарбай, элдин үмүт тилегин аткаруу үчүн жан үрөп иштөөдөбүз. 4 тарабы шай келген, кен байлыктарга бай келген, жаратылышы кооз, суусу мол өлкөбүздү өнүктүрүүгө кылымдарды карытып келаткан ары нарктуу, ары салттуу кыргыз элинин бакубат турмушун камсыз кылууга бар аракетибизди жумшап жатабыз. Бир катар тармактарда жүргүзүлүп жаткан реформалардын негизинде орун алган көйгөйлөр четинен чечилүүдө. Албетте мунун баары бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган биримдиктүү журтубуздун колдоосу астында ишке ашууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.